Bismillah. Bizden studentlerge yaraşkan, işlerden bilim alıp, işlerden dens olup çıkaşkan, tatnakay ak joltoy zal olsun. Para düzlöngülü. Hurmattуу Yusuf Баласагат атындагы Улуттук университеттин ректору Долдурбек Токтосаров. Бүгүн биздин чоң спорт залынын ачылышына Улуттук университеттин форма командаларынын мугалимдери жана студенттери аземдин ачылышына тийишти. Аземди салтанаттуу аземди ачыш үчүн Кыргыз Республикасынын күнүн ачышына уруксат беришти суранам. Bildirүү берген кафедра башчысы доцент Абдыкеримов. Şarаны ашуу үчүн Кыргыз Улуттук университетинин ректору Чонтоев Долдурбек Токтосаровичке сөз берилет. Саламатсыздар, коллегалар. Ушул иш-чаранын катышуучулары, коноктор биз үчүн, Улуттук университет үчүн бүгүн абдан сүйүнүчтүү, жакшы күн болуп атат. Ушул университеттин ушул спорт залда 87-88 жылдар мен ушул 86 армиядан кийин 86-91 жылдар окуган. Ошондо ушул могу жердеги залдарына Кенжеев агайдар менен дзюдодо тренировка алганбыз. Первенство Киргизияга чейин барып катышканбыз. Ошонча жыл өткөндөн кийин биринчи жолу ушундай спорт залга кайтып ремонттон өтүп, кайрадан ачылуу аземи болуп атканды мен ойлойм, бүгүндө ушул университетибиздин жалпы коллективинин баардыгынын эле ичинде бир жылуу, сүйүнүчтүү бир мезгил болуп турат. Чен баардыгыңыздарды куттуктайм. Söz başında men ушул спорт кафедрасынын кыскача тарыхын жазып беришиптир. Айтып коеюн токтолуу менен. Негизинен 1932 жылы университетте аскердик даярдык кафедрасы түзүлгөн экен. Ал кийинчерээк дене тарбия кафедрасы болуп кайра түзүлөт. Дагы 1951 жылы Кыргыз мамлекеттик университети болуп негизделип иштей баштагандан кийин дене тарбия кафедрасы түптөлгөн. Кафедра башчысы болуп ошол кезде Синусов биринчи жолу кафедра башчысы болуп дайындалып келген. Кийин эми көп агайлар иштешкен, бирок 1980 жылдан баштап кафедранын Байман жетектеген экен. Ал эми 2016 жылы азыркы убакытта чейин дене тарбия жана спорт кафедрасын Абдыкеримов агай жетектеп келатат. Учурда кафедрада Кыргыз Республикасынын
еңбек сіңірген машықтырушылар Усупов, Абекулов, Базаркечеев, Самудинов, Байсрахманов, Султанмуратова, Осмонбеков, Боронбаев, Жуманазарова, Олимпиаданың жеңүүчүсү агайыбыз Каныбек Осмоналиев, өткөндө Япониянын Сукуба деген университетинен келип, өздөрүнүн университети жөнүндө айтып атканын мага мындай факт беришти. Алардын университетинде 2 Нобель сыйлыгы, 2 Олимпиаданын чемпиону бар дешти. Мен ойлоп ойлодум. Бизде күлүп туруп, бизде Нобель сыйлыгы пока чыга элек, бирок бизде дагы Олимпиаданын чемпиону бар деп Шуханбек Осмоналиевди айтсам алар да аябай сүйүнүшүп, бул тургандарыбыз үчүн, бул агай Кыргызстан үчүн, дүйнө үчүн ошол 80-жылы жараткан рекорд Олимпиаданын чемпиону болушту баарыбыз үчүн тарыхтагы биз эртең ушул агайдын тарыхта эстеп калып болушубуз керек. Ошондуктан агай сизге терең таасир. Мен айтып атканым ушул жанагы университеттин өзүн позитивдүү жака раскрутка кылганда жаныбызда жүргөн баатырларды байкап атабыз деп айткым келип атат. Ошондуктан сиздерге мындан ары да албан ийгиликтерди каалайм. Анан ушул кафедрада эл аралык класстагы спорт шеберлери Султанмуратова, Тупик, Кадыров, ошондой эле бүгүнкү күндө СССРден жана Кыргыз Республикасы спорт шеберлери 20 окутуучу, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги 12 окутуучу, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясынын отличниги 12 окутуучу, улуттук категорияда калыстар 10 окутуучу, эл аралык даражадагы калыстардан 10 окутуучу жана дүйнөнүн 2 чемпиону эмгектенүүдө. Университеттин спорт жана дене тарбия кафедрасы бүгүнкү күндө баскетбол, дзюдо, эркин күрөш, шахмат, ордо, сууда сүзүү, бокс, футбол, грек-рим күрөшү, жеңил атлетика, тогуз коргоол, самбо, оор атлетика, күрөш боюнча курама командалары менен ар кандай деңгээлдеги Кыргызстанда жана Борбордук Азияда жана дүйнөдө өтүп аткан универсиадаларга, спартакиадаларга ар түрдүү деңгээлдеги мелдештерге катышып жана көптөгөн жетишкендиктерге жетишип көрсөтүштөрдү алып келүүдө. Байыркы гректер айткандай, ден соолугу чын адамзатта дымак күчтүү болот. Значит, дымак күчтүү жерде ийгилик жаралат деген. Ошондуктан бүгүнкү катышуучулардын баардыгына ушул биздин спорт залда ден соолукту чыңдай турган борбордун кайрадан капиталдык ремонттон өтүшү баарыбыз үчүн дагы бир жолу айткым келет, чоң сүйүнүч. Бул жерде бир канча кийинки фамилияларды берген экен, аларды айтпай эле коеюн дагы, буквально 2 сөз жалпы ушул ремонттун кетишине 9.800.000 сом сарпталыптыр жалпы. Ошол жерде жасалган иштер полдун 40% алмаштырып, калган реставрациядан өтүптүр. Капитальный ремонт потолков стен, стенадагы натянутый защитный сеткалар жаңыртылган экен. Все окна заменены на пластиковый деп буздагыраак экен, дагы деле бирок отопительный сезон башталса жылыйт болуш керек. Металлический решеткалардын баары өзгөртүлгөн жаңысындар, бардык эшиктер жаңыртылган экен. Система отопления полностью заменен, новый деп айтып атышат. Бул кышта көрөбүз кандай жылыганын. Раздевалкалар боюнча да айтып атат. Туалеттерди мужской-женский кылып, раздевалкада туалеттерди дагы раздельный, бирок бүгүнкү шартка ылайыкташтырып капитальный ремонттон өткөрүлүптүр. Отставрирован старый шведский стены, баскетбольный шильтердин бар, бул экөөсү жаңы, тиги экөөсү өзүбүздүн эле жаңыртып реставрациядан өткөрдүк деп атышат.
установлен волейбольный сеткен азыр ушу торжественный өткөндөн кийин орнотуп соревнованияларды баштайбыз деп атышат. И приобретено установлено новое электронное табло. Бюстовый эмеспиз электронный табло. И акырында коллегалар учурдан пайдаланып кийинки сөздөрдү бергиче мындай эки приятный момент бар экен, азыр ошону жүргүзүп алалы. Учурдан пайдаланып биздин сыймыктуу студентибиз Гүлбара Болотова кызыбызды аба акробатикасы боюнча дүйнө чемпиону болгонун куттуктап кетүүгө жана ыраазычылык акчасын берүүгө уруксат этиңиздер. Атағын алысқа шығарып, илим-билим жаатында ийгиликтерди багындырган студенттерибиз Кайрыев Байжигит Нурланбекович менен Алмазбеков Марат Алмазбековичтин ата-энесине ыраазычылык кат тапшырып уруксат этиңиздер. Университетимиздин атын дүйнөлүк масштабда уланта берет деген чоң үмүт бар. Буну уш жерден тапшырат бер. Убакыт бар да. Ыраазычылык кат. Урматтуу Осмоналиев Каниев Осмоналиевичке сизде факультеттер аралык дене тарбия жана спорт кафедрасын дене тарбия жана спорту өнүктүрүүгө сергек жашааны жайылтууга талыкпаган эмгеги үчүн таазим этүү менен бирге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай эле ыраазычылык акчасы менен Рыскулов Амангелди Бейшеналиевич сыйланат. Ушундай ыраазычылык акчасы менен Токонова Гүлзат Токоновна сыйланат. Ушундай ыраазычылык акчасы менен Жамбаева Армина Каныбековна сыйланат. Николаева Лариса Александровна сыйланат. Ыраазычылык акчасы менен Асанкулова Айпери Сатылгановна сыйланат.
маалымат жана спорт министринин орун басары, спорт департаментинин директору, бокс боюнча дүйнө чемпиону Айбек Абдумомунов тынччылык бичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу ачылыш ажеминин катышуучулары, ошол Жусуп Баласаган атындагы мамлекеттик университетинин окутуучу жамааты жана ошондой эле биздин студенттерибиз бүгүн аябай жакшы жаңылык болуп турат. Ушул спорт залдын кайра дем күч жаңы ачылышы менен ушундай салтанаттуу азем болуп турганына бул жүрөк сүйүнүп отурат. Бул азыркы мына баарыңыздар көрүп отурасыздар, мындай жаркыраган жагымдуу зал болуптур. Ушул залдан Каныбек Османовичке окшогон олимпиада чемпиондору чыга берсин. Баардыгыңыздарга ден соолук, спорт бул ден соолуктун булагы дейт. Өнүгүп жаткан өлкө, ушул өлкөбүз дени сак болсо, бул дагы өлкөбүз мындан дагы ары өнүгүп отурат. Азыр баарыбызга маалым болгондой биздин улуу урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич спортко өтө басым кылып, баардык жагынан шарттарды түзүп берип отурат. Баарыңыздарга маалым болгондой, мына Париж олимпиадасынан да биз чоң жетишкендиктерге жеттик. Кыргызстанга 6 медаль алып келдик. Бул дагы өтө чоң жетишкендик. Тилекке каршы биз алтын медальга жетпей калдык. Бул 80 жылдан бери биздин алтын алып келген Каныбек Османовичке дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз да өзүңүздүн ушул басып өткөн эмгегиңизди, опытыңызды ушундай жаш студенттерге, жаш окуучуларга талыкпай эмгек кылып арнай бериңиздер. Сизге ден соолук, өмүрүңүз узун болсун. Анан ушул спорт залдан чемпиондор чыга берсин. Баардыгыңыздарды дагы бир жолу ушул майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат. Андан кийинки куттуктоо сөзү оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын алтын медалинин ээси, Европанын 2 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиев берди. Саламатсыздарбы? Менин неберелерим десе баарлар менин неберелерим болосуңар. Анан эми урматтуу ректор, урматтуу ушул биздин улуттук университетибиздин физкультура кафедрасынын мугалимдери, биздин студенттер. Бүгүн бизде дагы аябагандай чоң бир жакшы жаңылык. Эски деп эч качан айтпайбыз, болгонуна сүйүнүшүбүз керек. Анан ушинтип жаркыратып, бүт капиталдык ремонттон өткөрүп, мына силер ушул жерде машык кыла деп, келечек силердики деп, ден соолукта болсоңор, баардык нерсени жакшы үмүт менен жасайсыңар. Ошон үчүн баардыгы тең биздин жаштар силердин өзүңөрдүн колуңарда. Жакшы болуш дагы, жаман болуш дагы, чемпион болуш дагы, бирок элге чемпион болбой туруп, ак ниет менен кызмат кылыш дагы силердин колуңарда. Баардыгыбыздан чемпион чыга бербейт. Бирок негизи баардыгыбыздан биздин Чыңгыз Төрөкулович айткандай, күнүгө адам болууга, тырышууга биз милдеттүү экенибизди мен айтып коюшум керек. Же аптеканы карап өмүр сүрүш керек, же болбосо ден соолукта болуп, элге кызмат кылыш керек. Эң биринчиден мына ыраазычылыкты биз эне атаганчыбыз керек. Андан кийин ыраазычылык мына жаркырап турган, мына силерге билим берип, силердин дене тарбияңарды жакшы болсо экен деп, силерге өмүр бою кызмат кылган мен ушул мугалим агайларга таазим этем. Мына улам жаңырып атат. Мен оор атлетика залы жаңырды. Мына жакында тиги бокс залы жаңырат. Мына площадкаларыбыз бар тең оморуп келатат. Мен ойлойм, ушунун бүт баары тең эле биз үчүн эмес. Мына биз жаштар, келечек студенттер силер үчүн. Ошонун баарын тең жакшылап пайдаланып, ушул алтында болгон өмүрүңөрдү туура, түз, таза өткөрүп алышыңар керек. Анткени азыркы силердин милдетиңер денеңерди чыңоо жана билим алыш. Ички дүйнөңөрдү тазалап,
gelecekке umtuluş, Kırgız elinin sığınıkları boluş, yanan Kinesli serin aralarda dünya çempiyon, Olimpiyada çempiyonları jana Kırgız elin puandıra turgan, gimnin oynatıp geleğini götüre turgan mınas dersine. Biz 70'den açtık, karıdık. Birok oşol karlıktı dağı, karlıktın en jakşı mezgilderin sizlerge verelim деп атабыз. Ошон үчүн мугалимдерди угуп, физкультура сабагы эмес, студент бардык сабактарга катышууга тийиш деген. Ошон үчүн мен силерге эң негизгиси ден соолук, эң негизгиси казыбас кайраттык, анан кийин билим алып, Кыргыз элине кызмат кылгыла. Анан эң акырын айтып кетерим, бул жерде бизде ушул бардык спорт комплекстерде кураторлар бардыктан алдыга жылдырып аткан биздин боореки ушул чарба проректору бар. Мынакей маңдайыбызда турат. Бул кишинин эмгеги аябагандай зор. Анткени ошонун баарына иштин баарын алдыга жылдырып аткан бекер. Эми ошон үчүн мына бүгүнкү такай улам жаңырып туралы, жакшы зал, жакшы площадкалар, анан кийин эң негизгиси ошолорду туура пайдаланышыбыз керек дагы. Рахмат деп ректоратка дагы болса болот. Кыргыз жери Аксубай Атабаев. Аткаруучу Кыргыз Республикасынын эл артисти Чирмаш Төрөбеков. Olimpiyada oyunlarının gümüş çanak kolu medalinin iyisi Aysulu Tınıbekova'ya verildi. Саламатсыздарбы, урматтуу агайларым, эжелер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, сиздер менен көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Эң баса белгилеп айта турчу нерсе, ушул залга мен 10 жылдан ашып калыптыр келелегиме. Ушул залдын дагы бүгүн жаркырап, ремонт болуп, жакшынакай болуп калыптыр. Мен жаңы спортту баштаган күндөн баштап мен ушул чоң спортко аттанганда мен ушул улуттук университетине Базакечев Түгөлбай агайдын колуна машыкканга келген болчумун.
Ошондуктан бул улуттук университети 6-корпус мен үчүн аябагандай жакын десем болот. Ушул чоң спортту баштагандын көп кыйынчылыктарды ушул улуттук университеттен өткөргөнбүз. Анткени күрөш залында дагы самбо боюнча, дзюдо боюнча спортчулар менен таанышып, ошол спортчулар менен азыркыга чейин досмун. Көп нерсени мен ушул улуттук университеттен үйрөнгөн болчумун. Бардыгы ушул университеттин студенттери болчу. Биякта мен биринчи машыктыруучум, ошол Базакежев Түгөлбай агай өзү отурат. Ошондуктан учур менен пайдаланылгалы. Агайга дагы чоң терең ыраазычылык айткым келет. Анткени ушул чоң спортко аттангандын себепкер болуп, салымы дагы бүгүнкү күнгө чейинки жетип жүргөн ийгиликтеримдин дагы башынан баштап берген, салымын кошкон ушул Түгөлбай агайыбыз. Сизге чоң рахмат. Көп жашаңыз, бекемдей солуп, дагы да көп чемпиондорду чыгара бериңиз. Ошондуктан ушул залдын ачылышы болот деп десе, мен жаш кезимдеги аябагандай жакшы эсте калар күндөрдүн бардыгы ушул филармониянын тегерек четинде өтүптүр. Азыр жолдон келе туруп аябагандай эстеп келатам. Бул жакта дагы МУК университет бар. Турузбекова жөө басып эле Восток 5те жашачумун. Ушул 6-корпустан баштап Восток 5ке чейин мен жөө барып, жөө келип, машыгып келип кетчүмүн. Күндө кээде 2 мал, кээде 1 мал. Ал эми бул жакта өзүбүз ар дайым үлгү алып келген Канат Усманалиев отурат. Мен аябай көрүп алып, аябагандай кубанып атам. Азыркыга чейин биз үлгү алып келебиз. Кыргызстанда алтын медаль Олимпиада оюндарынан багындырган, ошол бизге бүгүнкү күнгө чейин үлгү болуп келген. Ар дайым бизге акыл насаатын айтып келет. Сизге да чоң рахмат, сизге да бекем ден соолук каалайм. Мен угушум боюнча, мелдеш болот экен, ушу залдын ачылышы боюнча бардык катышуучуларга, бардыгыңарга ийгилик кааламакчымын. Эң негизгиси ден соолук. Анан айта турчу нерсем дагы ушул учурдан пайдаланып, негизи мен ушул бүгүнкү ийгиликтерге жеткендин бир себептери дагы бул жалпы кыргызстандыктар. Анткени кыргызстандыктардын ишеничи менен, кыргызстандыктардын колдоосу менен кайсы жакка барбайын ар дайым мага ишенип, түрткү, азыркы сөзү менен айтканда мотивация берип келген ушул менин кыргызстандыктарым кайсыл өлкөдө жүрбөйүн, ушул кыргызстандыктар да кайсыл өлкөдө жүрбөсүн, мен кайсы жакта күрөшпөйүн, өздөрүнүн убактысын аябай ар дайым келип колдоп, өзүнүн жакшы жылуу сөздөрүн айтышып, утулуп калган кезде маанайымды көтөрүп, ар дайым колдоп келесиздер. Мен кайсыл жакта күрөшпөйүн, бардыгыңардын ишеничиңерди, колдооңорду ар дайым сезип келем. Мен эле эмес, деги эле бардык спортчулар ушул Кыргызстандын ичинде кыргыз эли бар үчүн ушул мен ойлойм бардык тилектер менен, баталар менен бардыгы ушундай ийгиликтерге жетип атат. Дагы ойлойм дагы көп ийгиликтер дагы алдыда деп көптөгөн спортчулар дагы келатат. Ошондуктан азыркы ушул турган студенттерге, силерге дагы ийгилик кааламакчымын. Эч качан бул кээде колуңардан бир нерсе келбей калат, жыгып калышыңар мүмкүн. Спорт болбосо деле башка тармакта дагы болот, эшиктер жабылып калышы мүмкүн, бирок ошого карабастан өзүңөргө болгон ишенич ар дайым бекем болсун. Ошол ишеничти күндөн күнгө багып, алдыңарга максат койгула, Кыргызстандын келечегин, Кыргызстандын өнүккөн өлкөнүн катарына кириш үчүн ушу силер дагы себепкер болушуңарды мен кааламакмын. Баарыңарга ийгилик. Чоң рахмат. Кыргыз улуттук университетинин атынан ыраазычылык ретинде Айсулуу Айымга гүл тапшырып койсок, Бирбол Жакпаловдун меймандар. Çok
да ишиңизге ийгилик, биздин балдарга, коллегаларга жакшы мотивация берип атасыз. Ойлоочулардын арасында да эртең силердин жолдой турган Кыргызстандын желегин, ошонун ичинде улуттук университеттин желегин көтөрө турган балдар, кыздарыбыз бар, өсүп чыгышат. Экинчиси, эки кичинекей моментти биз кичине укустили күрөөсү, жалпы залдын ачылышынын эмгеги, мен бүгүн ректор болуп келип ачып аткан менен Төлөбек Абылышев менен ошонун командасынын эмгеги чоң эмгекчи да, бул жерде ошол командага иштегендерге чоң ийгилик. Экинчиси, ардак баары эле жакшы уштуп атабыз деп аткан, анан жанагы Гүлбара кызыбызга биздин өзүбүздүн кызыбыз чемпион болуп келгенден кийин ушул жана грамотанын жанына бир жакшы белектерди берип тапшырсак болбок экен. Жок, азырчылар деле мен лично бардым. Гүлбарага көбөлөбүз, ага айткан боюнча аэропорттон бери тосуп алып уруштурабыз дескен, бирок жок. Бир улуттук университеттин атынан менин атыман отдельный премия болот. Баракенде бүгүнкү самалыктуу куттуктоо үчүн келген алдыңыздарда Бишкек шаардык мэриясынын башкы симфониялык оркестры, башкы дирижеру Кулубеков Азамат.
uaktan atınlar, ırdap tursa bolgonu, sportsmender buyursa, jırgap yürse bolgonu, bolat eken tuğandar sporttun uşul borboru. Barılargan aytarım, den soğluğunarım bar bolsun. Toqtoğulatın aytkanday, mingenin semiz jal bolsun. Ardayım sizlerden uygar, gülkü menen şan bolsun. Oşonun barın kollama Kudaya özü jar bolsun. Emin agaylarım aldım da, eceylerim aldım da. Birgesten okutup жүрген студенттің алдына келіп қалдым да. Жақшылық болсын тамылайым, жамандық тақырып болмасын. Бір күнде төбергілеп спорттың ұшын ордосын. Жақшылық болсын өшендіп балаңарығымыз талмасын. Ушул спорт комплексте бұйырса, спортсмендер футбол ойнасын. Волейбол менен баскетбол бардық түрүндөй ойнасын. Атағын дүйне ұқса кен, спорт комплекстен бұйырса, ай сұлулары чықса кен, қатыбектері чықса кен, ақжолдың шошпақтары, балуандарын чықса кен, мөрейді қырғызға, аққандарын чықса кен, барысын айтып қалмай, жұлдыздарын чықса кен, билері спортсмендер дейсің бе, айтылмаған сияқ жұлдыздардан чықса кен, Жүсіп Қасым түрі құлдай асылдарын чықса кен, ең болмай қалды дегенде бізде ақындарын чықса кен, ошондай менен тілеп, аманшылық болған соң, барысы болот білет, өмірің қандық тарбансın, сендерге Құдайым өзі жар болсын, біздей балдардың өстірген ұлттық университет бар болсын.